Просто азыр мен ошо 1 айдын ичинде эме айлык алышым керек болуп атат да, квартира төлөш керек да, ошого барсам кандай болуп калат, айына айлык канча деп суранып аткам. Сетевой компания деп уккам да же буну мен. Уккансыз, бирок өзүңүз билесизби ошол эми? Сетевой компания экен да, жеке бияка жумуш издеп аткан болчумун да. Бул деле жумуш. Ошондой кезде жумуш издегендер ар кандай бир алдамчылыкка туш болуп калышы мүмкүн. Маселен, азыр биз Telegram каналдардан жумуш карайбыз, кадимки эле жумушка алабыз деп жазышат, бирок түбүн сураштыра келгенде ар кандай сетевой компанияларга туш болуп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан көрөлү, мисалы бул жерден руководитель офиске жумушчу керек деп жазып атат. Салам, урматтуу достор. COVID-19 пандемиясынын кесепети Кыргызстанда жумушсуздуктун санын 2 эсе артырды. Учурда бирок социалдык тармактарда, ар кандай Telegram каналдарда жумуш берүүчүлөр же болбосо жумуш берем деп жарыя бергендердин саны абдан көп. Ошондой кезде жумуш издегендер ар кандай бир алдамчылыкка туш болуп калышы мүмкүн. Маселен, азыр биз Telegram каналдардан жумуш карайбыз, кадимки эле. Бул жакта мисалы ар кандай профессиядагы адамдарды жумушка алабыз деп жазышат, бирок түбүн сураштыра келгенде ар кандай сетевой компанияларга туш болуп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан алдамчылыкка туш болуп калбаңыздар деп биз азыр ушул жерден жумуш издөөчү жаран катары ушул жарыяларга чалып көрөбүз. Баштадык анда. Азыр бул Россияда жумуш Бишкек деп мынакей. Жумуш Бишкек деп карап көрөлү. Мисалы бул жерден руководитель офиске жумушчу керек деп жазып атат. Ар кандай мисалы бул жерде жардамчы керек дейт, заказдар менен иштеген соода тармагындагы жумушчу керек деп жазып атат. Ошолорго чалып көрөбүз. Соода тармагына жардамчы кыздар, балдар керек дейт. Мына ошого чалып көрөлү. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Могу жарыя боюнча чалып муну. Бишкекте турат. Кандай дейсиз? Бишкекте турасызбы? Ооба, Бишкектен издеп атканбыз да. Атыңыз ким? Менин атым Адилет, мен мурда ошо Дордойдо контейнерде кийимдерди сатып иштечүмүн да. Качада? 23-дөмүн. Оптовая продажа была моешь. Ого, Ооба. оптовая продажа была моешь, косметика. Офисimiz da Rıskılova 28'de. Ала жеке угат а? Мен угулат атылам. Кечиресиз, бул эмне деген фирма ошондо? Алло. Привет. Тиенс дейсизби? Тиенс. Жанагы эмеби бул Тианши дегенби? Ооба. Вы продавать не будете? Бул сетевой маркетинг турбайбы да? Сетевой маркетингби. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жумуш боюнча чалып эле, жумуш издеп аттым эле. Жакшы. Кайсы нерсени көрдүңүз? Бул жакта бир эме досторум жөнөттү да, ушул жактан Telegram каналын алдык деди, ушинтип жөнөтүштү. Жакшы. Тогда атыңыз ким? Менин атым Адилет. Адилет. Биз торговый сферада иштеймин. Азыр мага штатка адамдар керек болуп атат, сотрудниктер. Мен ошо как раз мурда Дордойдо иштегем да, эме посуда эме сатыпчы, ушундай. Биз бул жакта офисте иштейбиз. Офисте сатабызбы? Офисте. Бул жакта биз продукцияны сатпайбыз, только касып жүрөбүз. Товар боюнча. Эмне товарларды эметебиз? Именно адамдар колдонушат. Бытовой химия, текстиль бар. Ар кандай товарлар, мыла мойка бар. Ошондо деген кандай ошо мындай магазин экен да бул, элдерге сатабызбы, ушундай болобу? Биз только оптом иштейбиз жакта. Оптом? Ишке чугал, силер оптом эле сатат. Бияқта биз ишке чугал, биземке сатпайбыз. Только офистин ичинде отурабыз. Бул башкача го, кайсы фирма бул ошондо?
TNS деген фирма. TNS дейсізбе? Бұл жаққа келіңіз, мен сізбен мұнда іштесем. TNS деген... TNS деген Тяньши емес беле же? Ошол. Бұл мен неме... Оқытыңыз беле? Сетевой компания деп оққам да же бұны мен? Оққансыз, бирок өзіңіз білесіз бе ошол эми? Сетевой компания екен де жекен бияққа жұмыс іздеп отқан болшымда. Бұл деле жұмыш. Бұл сетевой компания екен, рахмат. Складқа жардамчы керек дейді. Складқа жардамчы керек деп отыр. Мынакей опыты жоқ болса деле боло берет дейді. 10-дан 6-га чейин деп жазып коюптур. Азыр ушуга чалып көрөлү. Алло, ассаламу алейкум баке. Алейкум салам. Грузчик керек деген турбайсыздар, складқа ошо чалып мене. Атыңыз ким болот? Жашыңыз канчада? Мен жашым 25-те, атым Адилет. Буга чейин башка нема кылып көрсүз беле? Буга чейин Дордойдо кийим саткам да. Продавец жагында опытыңыз бар да? Жакшы эле мындай ошол иштегенбиз да. Бизде жумуш жөнүндө түшүндүрүп өтөйүн анда. Бизде оптовый торговый коммерческий организация өсүп берет, оптом сатуу тармагында иштейбиз бөлкө. Оптом сатабызбы? Нет, сатпайбыз, оптовый организация узатчы, отдел. Анан учурда бизге жардамчылар керек да, вот телефондо звонокторго жооп берип, консультация берип, келген даяр клиенттерибиз бар да, ошол келген клиенттерге консультация берип, и первичная документациялар менен иштешкен. Кайсы фирма, кайсы компания ошондо байке? Полный немелерди собеседованияда түшүндүрүп берсем болобу? Бул жакта телефондо разговор эмес да болчу негизи. Бул адрес жазып алсаңыз азыр. Айтыңыз. Адрес Сана 5 Бекумбай энгесип. Бай, ошо эмне болгон компания байке ошондо? Полный собеседованияда стажировкада түшүндүрүп беребиз. Бул жакта 2 күндүк обучение өтөсүң ошол жерде. Просто мен пландон ошо эмне тактап алайын дегем да, кайсы компания зарплаталарын тактап алып анан барсам деген да. Это сертификат бит бар, ошолордун баарын көрсөтөм силерге келгениңизде. А то мен силерди жумушка телефон менен ала албайм да. Компаниянын атын айтканым, биздин авторский правомуз да жок, потому что бул биздин компания эмес, биз бул жерде партнербиз только. Просто сиз айтып атпайсызбы, мен кандай ишенбей калып атпаймын да ошо. Кандай дейсиз? Сиз кайсы компания экенин айтпай атпайсызбы анан кийин мен бияктан? Айтканы бизде авторский правомуз жок да. Мисалы мен авторский правомду жок айта албайм да, а то мен деле соттолуп кетпейм да. Авторский право өтө чоң нерсе бул, ответственный. Баке, сетевой маркетинг эмесе, бул ош просто могу биякта да бирөөнө чалсам ушинтип айткандан сетевой маркетинг экен да. Биз ошонун баарын келгенибизде түшүндүрүп берем, ошо 4 күндөн чалып койсоңузбу? Макул байке. Вы нам нужен дейт, помощник зав склад дейт, ушуга чала аласыз да. Алло, саламатсызбы же? Могу эме тиги жумуш боюнча чалат эле. Атыңыз ким, жашыңыз канчада? Атым Эрлан, жашым 28-де. Эрлан, кубанычтамын. Эрлан, сиз өзүңүз кайерде иштедиңиз? Барбы опытыңыз? Бул жакка соода тармагында деп жазып коюштур. Мен мурда тиги Ош базарда деген ушу кийим сатчымдан биздин контейнер өрттөнүп кетти ошол бойдон. Анда мындай кылабыз, Эрлан, мен сизди телефон аркылуу жумушка албайм да. Бүгүн азыр 4төн кийин только болом да, ошону 4төн кечке чейин болом, келип кетсеңиздер мага. Советский мен азыр Абдрахманова да, Жибек жолун кесилишин билесизби, торговый центр боюнча. Ошол боюн жакка келгенде эле чалып койсоңуздар мага, ушул номерди айтсаңызбы. Бул бутикпи ошондо кандай болуп калат? Бул кандай кийим сатабызбы же кандай болуп калат же дарыбы? Товар народного потребления бар да. Мойка, бытовая химия, бытовой прибор, косметика, товарлар көп. Оптовый клиенттер менен иштейм дейбиз. Кайсы фирма же? Фирмалар көп да, келгенде сүйлөшөлөрсүз, кайсы айтууга турасың. Да, жана мен да бир байке ушу бияктан складка грузчик керек дегенден барсам, сетевой маркетинг дегенде ошондой эмеспи деп атпаймынбы? Бардыңыз. Иә. Каяка
кабартыңыз. Бир эме адрести айткан болсо да складка кириш керек деп жана макул деп барсам ушу сетевой маркетингден да ошо таппайт. Киришиктер кереги жок. Бизге только сода тармакта иштеген керек болот. Ошо сетевой маркетинг эмес деп атпай эмес экен да. Бизде элементтер бар. Бизде сеть офистер, сеть платформа бар да. Только оптовый клиенттер менен иштейт, клиенттер менен анан документация менен иштейм деген болот да баачы. Жардамчы. Кайсы фирма же ошондо эмне болгон фирма бул? ИП. Эмне болгон фирма дейм да? ИП деп атпайм, индивидуальный предпринимательство. ИП. А эмне продукты сатабыз? Товары народного потребления, мыло, мойка, бытовая химия, бытовой прибор. Ошо жанагындай эме народный сыяктуу жана эме магазиндерге таркатабы кандай? Магазинде таркатпайсың, өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Алар келип алып товар заказ берет да. Ошолор менен иштеген керек болуп атат да. Айлыгы канча же? 18 миң чыгат да бир айда. Премия бонустар бар, уну иштегенге жараша болот да. Кайсы күндөрү выходной болот? 5 күн иштейсиң, 2 күн бош болот. Сетевой маркетингге же азанда барайын анда. Жок, аятта элементтер бар да, атпайм бизде. Сетевой маркетинг эмеспи? Сетевой маркетинг элементтер бар. Только оптовый клиенттер менен иштейбиз, атпайм. Элемент дегенде кандай болуп калат ошондойчу? Сеть офистер, сеть складов бар. Сеть офисы. Каяктан келет дейм да, ошо товарлар кандай болуп калат, ошону өзүм сата аламбы? Иштегенге керек болот. Алар товар заказга берет, заказ берет. Баардык товарлар жок, консультация бериш керек болот да, товар клиенттерге. Тандаганга жардам берет. Тандагандан кийин заявкасын толтурасыз да. Сетевой маркетинг десе иши же? Келгенде түшүндүрүп берейинчи, макул. Жана бир адам алып келсең, эки адам алып кел деген эмес иши кылып, Жок, алып келбейт. Бизде отуруп Так, достор, мынакей дагы бирөө карап атабыз. Тез арада сода тармагына иштегенге кыздар балдары керек дейт. 5-2 графикте экен. Бул 5 күн иштеп 2 күн эс аласың дейт. Саат эртең менен саат 10дон кечки саат 6га чейин экен. Айлык акысы 25 миң сом дейт. Ушуга чыга алганда, Алло, Жеков адам. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Байкем, бул жака деген эме жана жумуш боюнча чалып атканда, содага керек деген турбайсыздарбы? Кайдан көрдүңүз объявление? Бияктан бир тааныштарым бердиле да, ушул жакта эме иштеп атышыптыр депчи. Чалып көр деп мен аябай жумуш керек болуп жумуш издеп аткан болчумун да. Жумуш өзүңүз издеп атасыз? Өзүм издеп атам. Буга чейин эмне жумуштар издедиңиздер да интернет? Бул жаган буга чейин ошо Дордойдо эме сатканбыз, вещи, кийим сатчубуз да. Ал жагы ошол азыр көрүп атпайсызбы? Дордойдо контейнери жабылып калып анан мен азыр ушундай болуп анан азыр башкага да карап аткам да. Биздики жумуш сода тармагында байке. Болгону биздики офис склад ортосунда иштейбиз. Бизги оптовый сферадачы. Анан офистен клиенттерди кабыл алабыз дагы через склад келет да, алар склад өткөрүп беребиз. Болгону ошол офисте иштегенге бизге сотрудник керек болуп атат. Мындай айтканда опыт работасы бар. Контейнерде эмес, бул ошондо офисте кандай болуп калат? Офисте. Контейнерде эмес, офисте иштейбиз. Если бүгүн азыр кайсыл райондосуз? Мен азыр эмедемин да, ошо Сокулуктамын, ошо бүрсү күндөрдөн Бишкекке көчүп барайын деп аткам да. Сокулукта болсоңуз, бүрсү күнү же эртеңби акырын эсештөө убакытта келип кетсеңиз офиске байке, ошол жерден полностью кандай кылып иштейсиз, эмне кыласыз, полностью ошол жерде түшүндүрүп беребиз. Айлыгы канча байке, айлык? Айлык ошол биздики иштеген ишибизге жараша болот. Мындай айтканда, клиенттер менен канчалык көп контракт түзсөңүз, мындай айтканда, заявка. Ошондо биздики процент болот да. Эмне сатабыз байке ошондо? Биздики деген бытовый химия, жана зубный паста, мындай средстволор бар го, ошондойлор да.
Бул жака ошондо соода тармагы. Жана ушундай жерге өткөндө барсам деген эме экен да, сетевой маркетинг ошондой эмеспи байке бул? Убар болуп калган деп. Жок, сетевой маркетинг эмес байке биздики дегенче. Сетевой маркетинг глобус, народный сыяктуу маркетинг эмес да биздики. Жок, жанагы эме барсаң тиги бир адам алып келсең, эки адам аркаңан эки адам алып кел деген эмеспи дейм да. Жок, анча күндө алып келмейбиз, андай жок да. Ушул сетевой маркетинг эмес, Жок. Кайсы фирма байке? Биздики деген бул жерде кетсеңиз полностью ошо организация, частный организация ошону түшүндүрүп берет. Ошо кандай фирма дейм да, аптекабы же кандай? Аптека эмес, частный предприниматель деп айтканда. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык, мен сизди отам. Жумуш боюнча чалат эле. Жумуш боюнча чалып атса, атыңыз ким болот? Атым Мирлан. Мирлан, буга чейин соода тармагында иштеп көрдүңүз беле? Бул жака full time деп айтып койсуздар да, мен кыргызча жазуу жакшы болсун депчи. Мен ошо филологмун да, кыргыз тили мугалими болуп иштейм да, мектепте. Ошо билесиз да, мугалимдердин айлыгы азыраак, анан ушул бул жакка да жардамчы керек деп коюштар да, ошого чалып аткам. Хорошо. Элиңизге жумуш тууралуу бир аз маалымат айтып кетейин, сиз турасыз, Жумуш коммерческий организацияда бизге азыркы учурда оператор консультанттар керек болуп аткан. Негизги милдетиңиз телефон чалып алып консультация берип алат. Консультация ассортимент боюнча берилет. Бизде ассортимент аябай чоң, 1,5 миң түрлүү товарлар бар. Бул тишүүчү пастадан массажный аппаратырга чейин. Жумуш убактыңыз бул жакта график свободный болот. Өзүңүз аны иштеп, оплата доход болуп эсептелет да, бул жакта процент. Сиз канча объем болсаңыз, ошондой доходтан чыгып турат. Просто азыр мен ошо бир айдын ичинде эме айлык алышым керек болуп атат да, квартира төлөш керек да, ошого барсам кандай болуп калат, айына айлык канча деп сурайын деп аткам. Айлык ар бир айдын 10-да чет, бул жакта орто эсепмен 18, 20, 30, 40 алгандар бар. Ар кандай болуп калат да. Жетишкендиктериңизден көз каранды болот айлыгыңызча. Бүгүн бошсузбу болсо, совещание келип кетпейсизби? Резюме керекпи? Резюме ала кетсеңиз жакшы болмок. Ушунда эмне сатабыз дедиңиз байке? Тишүүчү пастадан массажный аппаратырга чейин 1,5 миң түрлүү номинование товарлар бар. Ошондо кандай мындай жеткирип беребизби же кандай болуп калат же? Жок, бизде жумуш офис склад болуп эсептелинет. Офистен заказдарды принимать этет, складтан өздөрү неметип беришет. Сеть аптек, сеть неме ошол биздин компаниянын өзүнүн сети бар да. Кайсыл фирма да байке бул? Ошо TNS Corporation Group окуган белеңиз буга чейин? TNS деген Тянши дегенби? Бул Тяншинда сетевой маркетинг окугам да ошол. Ошол сетевой маркетинг бизде эки направлениеде иштейт, розничный, оптовый. Розничныйда көп эле адам иште алып кыйналат, а бул оптовый именно жаңы системада. Все түшүнүктүү байке, рахмат анда. Ошо. Жок, кызык болсо дагы бир чалкалаңыз, Макул. Саламатсызбы? Саламатсызбы, отам. Жумуш боюнча алаттым эле. Атым ким, канча жаштасыз? Атым Султан, 25 жаштамын. Жакшы, буга чейин иштешиз беле соода тармагында? Буга чейин мен жандай корейский косметика жардам берчүмүн да эжеме. Жакшы, биз оптом товар сатабыз. Ошо накладной менен иштейбиз, канча товар өтөт, ошону списогун жазып берет бизге. Кайсы фирма бул? Бизге ошондой компания, Дака деген саат 2-ден 4-кө чейин келе алат, жумуш тууралуу түшүндүрүп берем. Кайсы фирма деп сурайын дегем да. Рускова Турузбекова келе аласызбы? Сетевой маркетинг эмеспи бул? Жок, эмес, биз продажа. Мен сетевой маркетинг издеп аткан болчумун да мейли. Кандай? Сетевой маркетинг издеп аткан болчумун да дейм.
Бияка келиңиз, биринчи телефондон мен сизге түшүндүрө албайм да, бияка келиңиз, анан мен сизге толук маалымат бере алам. Сетевой маркетингби точно бул? Жок, аны эмес bizde. Мен сетевой маркетинг деп аткан болсом акын белиңиз. Жыйынтыгында эмне деп айткыбыз келет, ошол сетевой компанияда иштегендер элдерди алдабай эле, эгер сетевой маркетинг болсо, ошондой эле кылып чакырса болмок. Себеп дегенде, жөн эле мындай жумуш издөөчүлөр убара болуп калат да. Мен ушул эле нерсени айткым келип атат. Мен сетевой маркетингде иштегендерди жамандабайм, сонун иштесе болот, жакшы жумуш. Жаккандар үчүн. Бирок мындай мугалим керек, анан тиги офистин жардамчысы керек, анан сода тармагында керек, анан кассир керек, анан айдоочу керек деп мындай алдабай эле чакырса дейм да. Себеп дегенде мындай жумуш издегендер ушул ар кимге чалатып бирдигине деле акчасы аябай көп кетет. Ошондуктан мындай офиске келип офистен түшүндүрүп берем деп алдабай эле, эгер ошо тармактык маркетинг болсо ушундай эле иштейсиң кел деп чакырса жакшы болмок беле дейм да. Себеп дегенде ушинтип алдангандар көп экен. Бул жерде кайсыл бир жумуштун тармагын иштеп аткандарды жамандаган жерибиз жок. Дагы бир жолу айтып коеюн. Жөн эле мындай жарыя бергенде, эгерде сетевой маркетинг болсо сетевой маркетинг, кассир болсо кассир, жумушчу болсо жумушчу, жүктөөчү болсо жүктөөчү деп эле жазып койсо жакшы болмок деген гана сунушту айткым келип атат мен. Ошол урматтуу достор, жыйынтыгында бардык эле жерде азыр мугалим керек, жумушчу керек, анан грузчик керек, жардамчы керек содага деп алдап чакырып алып, анан жөн эле жумуш издөөчүлөрдү убара кылып атасыздар.